Салам барыңарга, Ошмунун Үмүт студиясы сиздер менен кайрадан көгүлдүр экран аркылуу көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге бир сонун жаңылыгыбыз бар, бирок ага чейин бир маалымат менен бөлүшөйүн. Стипендия бул орто жана жогорку окуу жайлардын студенттерине, аспиранттарына, докторанттарына эреже катары ай сайын берилүүчү акча каражат. Сиздер билесиздерби, Ошмунун Кыргызстандагы эң абройлуу атуулдук стипендиясына быйыл 10 жыл толду. 10 жылдын ичинде жалпы атуулдук стипендия 45 студентке берилиптир. Ал эми ушул атуулдук стипендиянын 10 жылдыгына Ошмунун Үмүт студиясы атайын видео тасма тарткан. Анда кезекти дал ушул көрсөтүүгө берсек. Баса урматтуу көрүүчүлөр, бул стипендия бир студентке ай сайын $100, ал эми жылына 1200 АКШ доллар берилет. Сонун бекен? Атуулдук стипендия студенттерге берилүүчү Кыргызстандагы эң абройлуу сыйлык. Бул стипендия Ош мамлекеттик университетинин студенттерине 10 жылдан бери туруктуу берилип келет. Бир студентке айына $100 жылына 1200 доллар өлчөмүндө берилет. Аталган стипендия өз алдынча аракеттенип, коомдук иштерге активдүү катышып келген, сабактарын мыкты өздөштүргөн, Ошмудан сырткары чет өлкөлөргө чыгып, өз тажрыйбаларын кеңейтип, кесиптик чеберчиликтерин өнүктүрүп келе жаткан студенттерге берилет. Бизде Ош мамлекеттик университетинде 2012 жылдан баштап ошол университетибиздин профессору тарабынан белгиленген атуулдук стипендия берилип келатат. Бүгүнкү күндө ошол 10 студентке чейин жетти, бир стипендия берилгенде. Жалпысынан бүгүнкүгө чейин ошол 45 студент ошол атуулдук стипендиянын ээси болушту. Быйыл дагы биз кечээ ошол жыйынтыгын чыгардык. Бул агайыбыздын негизги максаты ошол биздин мыкты окуган студенттерге кандайдыр бир деңгээлде мотивация болсун. Анан өзү дагы ошол өз мезгилинде ошондой студент болуп, сталиндик стипендия менен окуп, кайсы бир деңгээлде мен мамлекетке ошол каражаттарымды кайтарып беришим керек дегендей логика менен ошол стипендияны уюштуруп келатат. Бул стипендиянын логикасы ошол университет канча жыл жашаса, ошончо жыл жашай турган стипендия катары баалап атабыз. Ошондуктан биз булардын ошол лауреаттарын өзүнчө бир чоң база кылып, булар менен өзгүлтүксүз байланышта болуп, мындай бир дайым иштей турган бир иш-аракет жасайлы деп аракет кылып атабыз. Атуулдук стипендияга студенттерди тандоо конкурстун негизинде жүргүзүлөт. Ал үчүн окуу жайда 21-бюллетенде Ошмунун мыкты студенти конкурсу жөнүндө жобо иштелип чыккан. Ага ылайык конкурс 2 этаптан туруп, биринчи этап факультеттик деңгээлде, ал эми экинчи этап университеттик деңгээлде уюштурулат. Атуулдук стипендия 2012 жылы алгачкы ээлерине тапшырылган. Тагыраагы 5 студентке берилген. Алардын бири Кенжебүү Мамасадыкова. Аталган стипендиясын чогултуп, билим жаатына жумшап, учурда пайдасын тийгизип жатканын билдирди. Анан аябай ыраазы болгонмун. Себеби ал кезде мынча суммадагы президенттик стипендияны эске албаганда алганда андай стипендия жок эле. Жеке мен үчүн аябай чоң стимул болгон. Топтогонмун акчамы, топтоп ноутбук алганмын. Ал ноутбук менен журналистик кесибимде өтө чоң пайдасын тийгизди, дале болсо үйдө. Эгерде жумуштагы ноутбук иштебей кала турган болсо, мен дайым ошол ноутбук менен колдонуп жүрөм. Ошмунун мыкты студенти конкурсундагы жободо студенттин окуудагы жетишкендиктери, логикасы жана сабаттуулугу, илимий изилдөөдөгү жетишкендиктери, ойлоп табуучулук, жаратмандык жана чыгармачылык потенциалы, коомдук жана социалдык жоопкерчилиги, лидердик потенциалы, уюштуруучулук сапаты, студенттик өзүн өзү башкаруу жаатында бааланат. Стипендия ошол учурда деле мындан жогорку стипендия болбосо керек, айына $100, 1200 доллар деп эме болчу. Ал акча маанилүү эмес дегенибиз менен ал дагы кандайдыр бир мотивация болгон студенттерге, анткени биз бир пландарыбызды, максаттарыбызды ишке ашыруу үчүн ошондой чоң каражаттагы акча суммада каражатын жумшоо дагы болгон. Мисалы мен ошол мезгилде анимацияларды 3D эмелер менен иштеш үчүн баягы характеристикасы, мүнөздөмөсү жогорку болгон компьютерди алуума туура келген. Ошол стипендиянын негизинде жогорку суммадагы ноутбук алганмын. Андан сырткары атайын курстарга окуганмын. Агайдын берген ошол стипендиясы менин жашоомдогу мына илимий багытта кетип аткандыгыма, бүгүнкү күндө илим жөнүндө изденүүмө өтө чоң мотивация болгон жана ошондой эле салымын кошкон деп айта алам. Ошол мезгилден бери мына буюрса 10 жылдын жүзү болуптур. Ошодон бери ошол ноутбугум дагы эле мага кызмат кылат.
дайыма агайдын белеги деп өзүмө кабыл алам. Конкурска Ошмунун күндүзгү бөлүмдөрүнүн 3-курстан баштап 6-курска чейинки эң жакшы бааларга окуган студенттер катыша алышат. Мен маданий тармактан тандалып алынгам. Маданий чөйрөдө аябай коомдук иштерде активдүү жүрчү элем. Ошол эле учурда 2014-жылы Ошмунун мыкты алып баруучу номинациясын алгам. Андан кийин ушул атуулук стипендиянын ээси болдум. Ал учурга чейин дагы ушул коомдук маданий иштерде, ушул университетте кандай тармак болсо, ошол тармакта активдүү жүрүп, ошо топтогон сертификат, ардак грамоталар негизинде ушул критерийге ошо 5-тин бирөөсү болуп тандалып алынгам. Бул сыйлык катардагы жөн гана сыйлык эмес деп ойлойм. Баркы бийик, баасы кымбат, жоопкерчилиги чоң сыйлык. Бул стипендияны мен студенттердин Нобели катары сыпаттадым. Бул стипендияны Ошмуда эмгектенген, илимдин доктору, атын атагысы келбеген профессор агай өзүнүн өмүр бою жыйнаган мүлкүн банкка төгүп, аны окуу жайга мурастап, мыкты окуган өзгөчөлүккө ээ болгон студенттерге стипендия кылып берүү оюн билдирген. Ошмунун жетекчилиги бул стипендияны 50 жыл бою төлөөгө банк, профессор агай, университет болуп 3 тараптуу келишим түзүшкөн. Коомдук иштеги активдүүлүк көбүнчө багланып, мен Нур гезити, Үмүт телевидениясы, жаштар комитетинде иштеп жүрүп, ошол сыйлыкка жете алдым деп ойлойм да. Бул стипендияны алгандан кийин мен өзүмдү материалдык жактан күчтөндүрүп, анан өзүмчө бир адабий китепкана түзө алдым да. Бул акчаны алгандан кийин мен өзүмө көп адабий китептерди сатып алып, өзүмө өнүктүрүүгө багытталган курстарга бардым. Өлкөдө эң ири өлчөмдө студенттерге стимул болуучу стипендия болуп саналган Ошмунун атуулдук стипендиясы буга чейин эң мыкты 5 студентке ыйгарылып келсе, 2020-жылдан тартып 10 студентке берилип жатат. Жалпы 2012-жылдан тартып $1200 45 студентке берилди. Ал эми быйылкы жылы атуулдук стипендия Ошмунун 10 эң мыкты студенттерине тапшырылды. Ошондо жалпы жылдын эсеби менен 55 студентке тапшырылыптыр. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздерде стипендияны кантип, кандай жол менен алышты деген суроолор болсо, анда экранга жакыныраак отуруңуздар. Атайын студенттерге Ошмунун бардык студенттерине сынак жарыяланат. Жобонун негизинде сынак 2 этаптан турат. Биринчиси сөзсүз түрдө факультеттик деңгээлде, ал эми экинчиси университеттик деңгээлде. Анда урматтуу көрүүчүлөр, убакытты созбой кийинки көрсөтүүгө өреле. Атуулдук стипендиянын 10 жылдык мааракесине кош келиңиздер. Окуу жайдын чоң жыйындар залында Кыргызстандагы эң абройлуу стипендиялардын бири болгон Ошмунун атуулдук стипендиясы эң мыкты деп табылган окуу жайдын студенттерине тапшырылды. Бул майрамдык салтанат атуулдук стипендианттардын 10 жылдык мааракесинде орун алды. Иш-чара 10 жылдан бери берилип келген стипендия тууралуу даярдалган видео материал менен башталды. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков окуу жайда студенттер үчүн орун алып келе жаткан иштер боюнча маалымат берип, андан соң атын атагысы келбеген студенттерге стимул берүү максатында стипендия берип келе жаткан профессор агайга ыраазычылык билдирди. Биздин университеттен өзүнүн эмгек жолун баштап, өмүр бою ушул университетте иштеген өзүбүздүн агайыбыздан ушундай демилге чыкканлыгы бул өзгөчө символикалуу. Бул биринчиден ушул агайыбыздын кандай киши экендигин жөнүндө кабар берет. Ошол эле учурда биздин Ош мамлекеттик университетинин кадыр баргы Ош мамлекеттик университетинин ар бир кызматкери, ар бир студенти, ар бир иштеген мугалими болобу, бардыгы ушундай ой жүгүртүү менен университеттин патриоту экендигинен кабар берет. 10 жылдык мааракелик иш-чарага буга чейин стипендиант болуп, учурда түрдүү тармакта үзүрлүү эмгектенип келе жаткан бүтүрүүчүлөр конок катары чакырылган. Алар стипендия алган учурдагы сезимдери тууралуу айтышты. Бүгүн ушул атуулдук стипендияны алганыбызга 10 жыл болуптур. Менде толкундануу сезиминен да мурда абийирим басында аябай кичирейүү сезим болуп атат. Анткени ушул мындан толук 10 жыл мурда ушул жерде стипендияны алганда мен өзүмө ушундай максат койгом да. Мен дагы бир 2-3 жылдан кийин бүтүп калат экенмин университетти.
демек бир жерде иштеп калам. Ошол мезгилде мен дагы жок дегенде бир же эки студент болобу, окуучу болобу, мындай карапайым үй бүлөдөн чыккан, бирок жогорку окуу жайына тапшырууда материалдык жактан кыйналып аткан балдарга мен каржылык жактан колдоо көрсөтөм. Мен дагы ушундай бир стипендия берем деп өзүмө максат койдум эле. Билинбей 10 жыл өтүп кеттир. Ушул көртөрлүктөн кокотойун ашыра албаган бир көрпенде экенмин деп баятан бери ушул максатым ишке ашыра албаганыма абийир алдымда аябай кичирейип отурам. Бирок бул нерсе мындан ары ишке ашпай калат дегендик эмес. Буйруса дагы да бул изги тилегим жүрөгүмдө жашап жүрөт. Сөзсүз буйруса ишке ашырам деп өзүмө өзүмдөй убада берип отурам баятан бери. Буга чейин Ошмунун мыкты студенти конкурсу жөнүндө жобо иштелип чыккан. Ага ылайык конкурс 2 этаптан турат жана конкурстук негизде өтөт. Дал ушундай татаал сынактардын негизинде көптөгөн студенттердин арасынан тандалып алынган стипендианттар алган акчасын билим алууга, тил үйрөнүүгө жумшап, ошол эле учурда кесибинин мыктысы болууга түрткү болгонун айтышты. Мындан 10 жыл мурда дал ушул жеке атуулдук стипендианты болуу бактысы бизге дагы буйруган. Ошол күндөгү Элиза менен бүгүнкү күндөгү 10 жылдан кийинки Элиза экөөнү салыштырып азыр ичимде кармаш жүрүп атат да, кандай ийгиликтер болду, ушул стипендиянын артынан эмнеге жеттик, эмнеге жетпей калдык, кайсыл убадабызды аткара албай калдык, биз башка студенттерге, жаштарга үлгү боло алдыкпы деген жоопкерчилик, вазыйфа, ошонун баардыгын азыркы иш-чарада олтуруп бир четинен мындай картинадай көз алдыма тартылып атат, жана сары эсеп кылып жаткан учурум. Сонун сезим бирок бул. Анан бул стипендияны биринчи бизге конвертке атайын биринчи бөлүгүн акчалай берген да. Аны ата-энеме бергенмин. Ошондон кийин мен ата-энемден финансылык жактан сепарация болуп бөлүнүп чыктым десе дагы болот да, анткени деген. Андан кийинкилерин өзүмдүн жеке ошол студенттик жылдарымдагы жашоо турмушума иштеткенмин. Атуулдук стипендия бир студентке айына $100 жылына $1200 берилип келет. Ал эми бул жылы тандалып алынган 10 студенттин катарында журналистика адистигинин студенти Аруке да бар. Бул күндү мен чындап биринчи студент болуп келгенден баштап аябай армандаган болчумун. Анткени бул атуу деген атты биз алып жүргөнүбүз менен университет тараптан берилген атуулдук стипендия бул дагы да атуу деген атыбызды жогорку даражага көтөрөт деп ишенем. Буйруса бул стипендияны толкунданып турганым дагы бир өзгөчөлүгү бул факультетимде мугалимдер жамаатымдын кубанычы, аны менен кошо өзүм менин бир туугандарымдын үй бүлөмдүн да кубанычы болуп турат. Буйруса мен бул атуулдук стипендияны өзүмдүн келечегиме инвестиция кылам деп ишенем. Бул стипендияны Ош мамлекеттик университетинде эмгектенген илимдин доктору, профессор агай өзүнүн өмүр бою жыйнаган мүлкүн банкка төгүп, аны окуу жайга мурастап, мыкты окуган, өзгөчөлүккө ээ болгон студенттерге стипендия кылып берип келет. 2012 жылдан бери эң мыкты 5 студентке ыйгарылып келсе, 2020 жылдан тартып 10 студентке берилип жатат. Жалпы 2012 жылдан тартып $1200 45 студентке берилди. Стипендия ээлери эскертип кетчү быйылкы стипендия $100 өлчөмүндө эмес, 10.000 сом өлчөмүндө. Урматтуу көрүүчүлөр, жуманын жаңылыктар топтому менен кесиптешим Асылбек Тагайбек уулу тааныштырат. Кытайдын Кыргызстандагы элчиси студенттерге жана окутуучуларга лекция окуду. Ош мамлекеттик университетинин Конфуций институтунун 10 жылдык маракеси белгиленди. Студент кыздардын жүрүм турумуна жана өздүк кийген астына арналган жыйындар өттү. Колледждерде кыргыз тилин окутуунун жаңы ыкмалары талкууланды. Студенттер өзгөндө күзгү токой отургузуу акциясына катышты. Саламатсыздарбы? Ош мамлекеттик университетинин жаңылыктар маалымат программасы өз ишин баштайт. Эфирде мен Асылбек Тагайбек уулу. Кыргызстан Кытайдын ынак коңшусу жана достук мамиледеги стратегиялык өнөктөшү катары эки мамлекеттин ортосундагы мамиле ылдамдык менен өнүгүүдө. Жакынкы жылдан бери Кыргызстан бир алкак бир жол долбооруна активдүү катышууда. Жана Кытай менен бирге көптөгөн пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууда. Мындай пикирин Кытай Республикасынын Кыргызстандагы элчиси До Девен айым Ошмунун студенттерине жана
окутуучуларына окуган «Бир алкак, бир жол» аттуу лекциясында айтып өттү. Кененирээк кийинки материалда. Ошмунун башкы имаратына Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвин баштаган делегация келди. Делегация окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Абазбек уулу менен жолугуп, алдыдагы кызматташуу, университетте ишке ашырыла турган илимий долбоорлор боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Конфуций институту аны менен бирге Кыргыз-Кытай факультети аябаганда чоң сапарды басып өтүштү. Анын алкагында жүздөгөн студенттер билим алышты, Кытайдан алып келишти. Бүгүнкү күндөгү институттун потенциалы абдан бийик деп айтсам болот. Бекеринен ошол Конфуций институту баягы үлгүлүү Конфуций институту деп адашпасам, мындан бир 17-жылы болсо керек эле, 17 же 18-жылы андагы мурдагы ректор Каныбек Исаковдун мезгилинде ошол үлгүлүү институт деп 600 институттун арасында ушундай бага татыган. Жолугушуунун жүрүшүндө элчи айым Кыргыз-Кытай факультетинин студенттерине, окутуучуларына «Бир алкак, бир жол» аталышындагы конок лекция окуду. Лекцияда элчи Ду Дэвин Кытай менен Кыргызстан биргелешип бир катар маанилүү долбоорлорду ишке ашырып, жаштарды эки өлкөнүн достугунун улантуусу жана Кытай-Кыргызстан коомчулугун курууга өздөрүнүн күчүн кошууга чакырды. Ошондой эле элчи айым эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерди чыңдоого жогорку окуу жайлардын ортосундагы байланыштагы чоң роль ойноп жатканын билдирди. Можете рассказать про перспективу развития кыргызско-китайских отношений? Иш-чарада элчи Ду Дэвин айымга Ошмунун эмгек сиңирген ишмери төш белгиси кайрылды. 2013-жылы Кытай Эл Республикасынын президенти Си Цзиньпин жар салган «Бир алкак, бир жол» демилгеси 2017-жылы Кытай Конституциясына киргизилип, Бейжиңдин глобалдык инфраструктуралык өнүгүү фонду аркылуу Кытайды дүйнөнүн туш тарабы менен байланыштыруу максатын көздөйт. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Ош мамлекеттик университетинин Кыргыз-Кытай факультетинин 10 жылдыгына арналган иш-чара 30-ноябрда Ош шаарындагы Бауыр театрында белгиленди. Салтанаттуу аземдин жүрүшүндө коноктор Кыргыз-Кытай факультетинин 10 жылдык маракесине арналган куттуктоо сөздөрүн айтып, маракеге карата жылы ичи факультетте уюштурулган спорттук, маданий иш-чаралардын жеңүүчүлөрү сыйланды. Ошму Кытайдын 40тан ашуун жогорку окуу жайлары менен байланышып, анын ичинде 20дан ашуун университеттер менен кызматташуу келишимдерине кол койгон. Кененирээк кесиптешим жасаган материалда. Окуу жайдын Кыргыз-Кытай факультетинин 10 жылдык мааракеси өттү. Алгач кечээ ректор Кудайберди Кожобеков Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвиндин куттуктоо сөзү менен башталды. Кыргыз-Кытай факультети өтө көптөгөн ушул Кытай тилин үйрөтүү боюнча, Кытай маданиятын үйрөтүү боюнча кадрларды даярдады. Бүгүнкү күндө келечекте биз эми ушундай этапка келдик. Биз ушул Конфуций институту аркылуу биз эми Кытай тилдүү башка кесиптеги адистерди даярдоону пландап атабыз. Бүгүнкү күндө ошол 3 университет менен 5ке жакын биргелешкен программалар даярдалып жатат. Ал жерде мисалы IT адиси, Кытай тилдүү IT адиси, Кытай тилдүү экономист деген сыяктуу адистерди даярдоонун үстүндө иштеп баштадык. Кеченин 10 жылдыгына карата Кыргыз-Кытай улуттук ыр бийлери менен коштолуп, манас эпос айтылды. Ошондой эле студенттердин катышуусунда концерттик программа уюштурулду. Кеченин алкагында 17 ноябрда өткөрүлгөн Конфуций институтунун 10 жылдыгына арналган «Спорт бизди бириктирет» аттуу спорттун волейбол түрү боюнча агайлар арасында 1-орунду Кыргыз-Кытай факультети жеңип, аларга сертификаттар, акчалай сыйлыктар тапшырылды. Это тоже праздник для нашего народа. Мы хорошо помним, что институт Конфуция при Ошку – это один из самых лучших институтов Конфуции. Этот институт Конфуция получил звание «Образцовый институт Конфуция».
Это первый образцовый институт Конфуция в регионе на пространстве бывшего СССР. Ош мамлекеттик университетинин алдындагы Конфуций институту 2013 жылдын январь айында Кыргыз Республикасы менен Кытай Эл Республикасынын ортосундагы достук жана билим берүү жаатындагы мамилени чыңдоо максатында Бейжиндеги Конфуций институттарынын башкы башкармалыгы, Кытай тилин жана маданиятын жайылтуунун мамлекеттик канцеляриясы менен Ош мамлекеттик университетинин ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде ачылган. Студент жана илимий техникалык прогресс аттуу 10-чу юбилейлик аймактык студенттик илимий конференция өттү. Ага түштүк аймагындагы жогорку окуу жайлардын студенттер, магистранттар жана 100дөн ашуун алардын илимий жетекчилери, окумуштуулар, жогорку окуу жайлардын илим чөйрөсүнүн өкүлдөрү, илим аспирантура бөлүмдөрүнүн башчылары катышты. Пленардык жыйында 5 жогорку окуу жайдын студенти баяндама жасады. 400дөн ашуун жаш илимпоздордун илимий макалалары, илимдин бир нече багыттары боюнча иш алып барган 22 секцияда толкуланды жана мыкты баяндамачыларга дипломдор ыйгарылды. Алдыда бул тууралуу кененирээк сөз болот. Нурзада Абдилаева Ошмуда билим алат. Учурда математика жана информациялык технологиялар факультетинин 3-курсунун студенти. Жаш кезинен технология, программистика багытына кызыккан Нурзада студент жана илимий техникалык прогресс конференциясынын катышуучусу. Ал бир жуманын ичинде жеткиликтүү материалдардан чынжыр дөңгөлөктүү робот машинаны тайпалаштары менен биргеликте жасаган. Машина көбүнчө бизде колдонсок болот. Бул канализация, вентиляция турбаларга, себеби дегенде биз ал жерге адам батпайт. Биздики айрыкча кичинекей болгон үчүн чет өлкөдө чоңураак вентиляция турба болот, бирок бизде кичинекей. Ошон үчүн бизде камера коюп, Bluetooth менен аралыктан башкарып, эмне бар, эмне болуп атат экенин билсек болот. Студент жана илимий техникалык прогресс аттуу юбилейлик аймактык студенттик илимий конференцияга түштүк аймагындагы жогорку окуу жайларынан студенттер, магистранттар жана 100дөн ашуун алардын илимий жетекчилери, окумуштуулар, жогорку окуу жайлардын илим чөйрөсүнүн өкүлдөрү, илим аспирантура бөлүмдөрүнүн башчылары катышты. Бүгүнкү иш-чарабыз ушул студенттердин илимий изилдөө иштерин гана эмес, билимин дагы өнүктүрүүгө, бекем билим алуусуна өбөлгө түзөт. Ошондой эле ошо түштүк аймагы боюнча илимий изилдөө иштеринин натыйжаларын бириктирүүгө жалпы аянтча болуп келет. Бул иш-чарабыз студенттердин ошондой эле окуу жайлардын арасындагы жалпы мамилени чыңдоого, ынтымакты бекемдөөгө, алардын кызыкчылыктарын бириктирүүгө, жалпы илимий долбоорун бириктирүүгө дагы чоң кызмат кылат. Пленардык жыйында 5 жогорку окуу жайдын студенти баяндама жасады. 400дөн ашуун жаш илимпоздордун илимий макалалары илимдин бир нече багыттары боюнча иш алып барган 22 секцияда талкууланды жана мыкты баяндамачыларга дипломдор ыйгарылды. Келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш студенттер үчүн бүгүн Ош мамлекеттик университети мыкты аянтчаны түзүп жатат. Бул аянтчада буюрса өлкөбүздү өнүктүрчү экономиканын бардык тармактары боюнча алдыга жылдырчу жаш мыкты инсандар калыптанышына бүгүнкү иш-чара чоң өбөлгөлөрдү түзүп турат. Жаш илимпоздор үчүн уюштурулган бул иш-чара 2014 жылдан бери үзгүлтүксүз өткөрүлөт. Бул илимий иш-чара студенттик коомчулуктун жана жаш окумуштуулардын илимий изилдөөлөрүнүн натыйжаларын жана жыйынтыктарын талкуулоо, колдонуу үчүн максаттуу жалпы аянтчага айланган. Көптөгөн реформалар жүрүп жатат. Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде Америка маданиятынын жумалыгы өттү. Жумалыктын алкагында окуу жайдын башкы имаратына сүрөт, тамак-аш көргөзмөсү коюлду. Студенттер АКШнын тарыхы жана маданияты камтылган улуттук кийимдерди кийишип, ал өлкөдөгү маданият, тарых, өнөр тармагында эмгеги сиңген улуу адамдарды чагылдырган чакан сахналык көрүнүштөрдү коюшту. Окуу жайдын дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде Америка маданиятынын жумалыгы башталды. Бул иш-чаранын максаты сөзсүз эле биз котормочуларга англис тилди гана үйрөтпөсүн, биз ал тилдин маданиятын дагы, ал өлкөнүн маданиятын, алардын кругозорун кеңейтүү максатында бул иш-чара жылына ушул 27 ноябрда өткөрөбүз.
Иш чаранын жүрүшүндө сүрөт, тамак аш көргөзмөлөрү уюштурулду. Ошондой эле студенттер Америка Кошмо Штатынын тарыхы жана маданияты камтылган улуттук кийимдерди кийишип, ал өлкөдөгү маданият, тарых, өнөр тармагында эмгек сиңген улуу адамдарды чагылдырган жакан сахналык көрүнүштөрдү коюшту. Биз бул жумага, бул күнгө бир апта даярдандык, бир аптача даярдандык. Бүгүн биздин маанайыбыз аябай сонун. Ушул бүт кылган нерселерибизди биз өз колубуз менен жасадык. Мен Статуя Свободымын. Статуя Свободыны Франция Америкага ошол 100 жылдыгына карата берген. Жумалыктын алкагында студенттерге Америка Кошмо Штатынын жогорку окуу жайларында билим, тажрыйба алмашып келүүгө ылайыкташкан программалар боюнча маалыматтар берилди. Independence from Britain in 1776. Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети англис, немис, француз тилинен мугалимдик жана котормо адистигин даярдайт. Учурда факультет 60га жакын чет өлкөлүк билим берүү мекемелери менен тыгыз байланышып, ар кандай эл аралык программаларга катышып келет. Окуу жайдын конференция залында кереге кеңеш пленардык кеңешмеси өткөрүлдү. Кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов декадасынын алкагында уюштурулган бул иш-чарага Ош шаарындагы колледждердин кыргыз тили жана адабияты сабагынын окутуучулары жана биринчи курстун студенттери катышты. Жыйында мамлекеттик тилде колледждерде окутуу боюнча маселелер каралып, студенттер кыргыз тилде өнүктүрүүдөгү жаңы ыкмалары боюнча маалымат алышышты. Кененирээк кийинки материалда. Учурда билим алып жаткан студенттер мамлекеттик тилди жакшы өздөштүрүп жатабы? Билим берүү тармагы мамлекеттик тилде канчалык деңгээлде студенттерди окутуп жатат? Мына ушундай суроолорду камтыган кереге кеңеш окуу жайдын конференция залында өттү. Кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов декадасынын алкагында уюштурулган бул иш-чарага Ош шаарындагы 8 колледжден кыргыз тили жана адабияты сабагынын окутуучулары жана биринчи курстун студенттери катышты. Бүгүнкү күндө учурда биздин теги эле коомчулукта колледждерге абитуриенттердин тандоосу күчтүү, ар тараптуу билим берүү, ошонун ичинде мамлекеттик тилди, кыргыз тилин, кыргыз адабиятын окутуу ошол перспективалуу колледждерде аябай көп орундуу студенттер окуган жерде өзүнүн максатына жетип жатабы? Бардык түштүктөгү колледждердин окутуу программалары кандай түзүлгөн? Алар бирдиктүү бир уюмга келе алышабы деген сыяктуу маселелер жана эң мыкты сабактардын баяндамалары 8 колледжден 8 баяндама жасалат. Жыйында мамлекеттик тилди колледждерде окутуу боюнча маселелер каралды. Алар кыргыз тилин студенттерге жеткиликтүү болушу үчүн ар кандай ыкмаларды изилдеп, жакшыртуунун жолдорун баяндамада талкуулашты. Бүгүнкү күндө кандай көйгөйлөр бар кыргыз тилде окутууда? Себеби мектептен 9 класстын базасынан орус тилдүү мектептерден келишет, кыргыз тилдүү мектептерден келишет. Алардын жанагы кыргыз тилин өздөштүрүп билүү деңгээли жана B1, B2 деп атышпайбы? Ошондой аркылуу экен да. Ошолорду дагы эске алган абалда окуу пландарын кандай түзөбүз, ошондой эле окутуунун кандай ыкмаларын, бүгүнкү күндөгү заманбап усулдарын колдонобуз деген суроолордун айласында кеңешебиз. Бүгүнкү күндө ошондой иш болуп атат. Алсак функционалдуу сабаттуулуктагы ыкмалар замандын талабына жараша техника менен биргеликте кыргыз тилин жакшыртуунун жаңы методдорун үйрөнүштү. Башкалардын айырмачылыгы мисалы үчүн мамлекеттик тилди окутуу, ЖОЖдордо окутуу боюнча, бакалавриат системасында окутуу боюнча көптөгөн маселелер каралат эле да. Алар боюнча илимий изилдөө иштери жүргүзүлөт эле. Алардын канчалык деңгээлде ошол калкка сиңимдүүлүгү, студенттерибиздин канчалык деңгээлде тил үйрөнүүсү канчалык. Мисалы үчүн биздин адистер барып эле кайсы бир адистикте ишке орношушат да. Алардын тил билүү деңгээли кандай, иш кагыздарын жүргүзүүсү кандай боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүп келген. Ал эми колледждердин студенттеринин канчалык тил билүүсү кандай деңгээлде экендигин бүгүнкүгө чейин бир иш-чара болгон жок да. Бул боюнча изилдөөлөр деле мисалы үчүн азыраак десек болот. Жада калса типтүү программанын жоктугу дагы бүгүнкү иш-чаранын болушун мындай кандай десек, жакшы иш-чара катары мындай санасак болот. Белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамына кол койгон. Мына ушул мыйзамдын алкагында Ошмуда алгылыктуу иш-аракеттер жүрүп жатат. Ош мамлекеттик университетинин аялдар кеңеши окуу жайдын медицина факультетинин акушердик жана гинекология кафедрасы менен биргеликте пайдалуу жолугушууларды уюштурду.
Түзүлгөн график боюнча факультеттерде, колледждерде үй бүлөнү пландаштыруу, кыздардын гигиенасы, жыныстык жактан жугуштуу оорулардын алдын алуу темаларында кеңеш берүүчү жыйындар өтүп жатат. Бул иш-чара университеттин бардык факультет колледждериндеги студенттерге өтүү пландалган. Ошмунун аялдар кеңеши окуу жайдын медицина факультетинин акушердик жана гинекология кафедрасы менен биргеликте ноябрь айынын иш планына ылайык атайын түзүлгөн график боюнча факультеттерде, колледждерде үй бүлөнү пландаштыруу, кыздардын гигиенасы, жыныстык жактан жугуштуу оорулардын алдын алуу темаларында кеңеш берүүчү жыйындарды өткөрүштү. Кыздарды, эжекелерди жыйнап, орус филология, кыргыз филология, журналистика факультеттери биригип ушул иш-чарага атайын биз врачтарды чакырганбыз. Кыздардын суроо жооптору болуп атат. Бул нерсе өзү керектүү нерсе эле да. Сөзсүз түрдө ушул нерсени жайылтыш керек. Алгач табиаттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинде жана медициналык колледжде өтсө, учурда окуу жайдын математика жана информациялык технологиялар, физика техника факультетинин студент кыздары үчүн уюштурулду. Жыйында акушердик жана гинекология кафедрасынын башчысы Зейнеп Исраилова маалымат берип, студенттердин суроолоруна жооп берди. Венерикалык оорулар деп айткан 90-жылга чейин. Ошмунун аялдар кеңеши окуу жайдын студент кыздарына зомбулук, эрте турмушка чыгуу, ала качуу, сабатсыздыкты жоюу маселелери боюнча маалыматтарды беришет. Учурда аялдар кеңеши университеттин бардык факультет колледждеринде активдүү иш алып барууда. Өзгөн районунун Жалпакташ айыл өкмөтүндө окуу жайдын география жана туризм адистигинин студенттери күзгү токой отургузуу акциясына катышып, көчөттөрдү отургузушту. Акция Ошму тарабынан аткарылып жаткан Курбуташ токой долбоорунун алкагында уюштурулду. Акциянын максаты студенттердин талаш шартындагы практикалык сабактарын пайдалуу иштер менен айкалыштырып өткөрүү. Ошондой эле азыркы учурдун олуттуу көйгөйү болгон бизди курчап турган чөйрөдөгү өзгөрүүлөр, ага болгон антропогендик таасирлер, тоо экосистемалардын сактоо жана климаттык туруктуулугун, маанисин, жайыттардын деградациясын токтотуу болуп саналат. Иш-чаранын алкагында студенттерге альтернативалык эко чарба жүргүзүүнүн жашыл аймактарды көбөйтүүгө багытталган учурдагы өлкө саясаты, ага инвестицияларды тартуунун келечектүүлүгү боюнча маалыматтар берилди. 2017 жылдын апрель-май айларындагы Өзгөн райондагы Курбуташ айылын басып калган жер көчкүнүнүн ордунда Ошму табият таануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин физика, география, Кыргызстандын географиясы жана табият таануу кафедралары тарабынан токой чарбалык жана илимий изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында Курбуташ токой илимий өндүрүштүк долбоору иштелип чыгып, 6 жыл аралыгында бул жерде 100 гектар жер аянты тосмуга алынып, учурда 50 гектар жакын участогунда түрдүү дарактар менен бадалдардын көчөттөрү отургузулуп, өстүрүлүп жатат. Фергана политехникалык институтунун студенттери Ошмудан академиялык мобилдүүлүктөн өтүштү. Фергана политехникалык институтунун ага окутуучулары Элдорбек Урмонов жана Абдусалом Сатаровдун жетекчилигинде аталган окуу жайдын механика жана автоунааларды оңдоп түзөө факультетинин электромеханика адистигинин 2-3 курсунун 14 студенти Ошмудан академиялык мобилдүүлүк программасы боюнча билим алышты. Студенттер физика, техника факультетинин энергетика кафедрасында 22-29 ноябрь күндөрү энергетика кафедрасынын ага окутуучулары Бекболот Досонов жана Атабек Жороевдин сабактарына катышты. Факультеттин окуу жайдын билим берүүгө түзүлгөн шарттары менен таанышып, окуу имаратына, Ош шаарынын тарыхый жайларына саякат жасашты. Андан сырткары Ошмунун тышкы байланыштар боюнча проректору Курсантбек Аттокуров жана факультеттин деканы Зарипбек Айдарбеков менен жолугушуп, алдыдагы кызматташтыктар боюнча пикир алышышты. Ошму менен Фергана политехникалык институтунун ортосунда 2021 жылдын 2 ноябрында кызматташуу боюнча келишимге кол коюлган. Сиздерге жеткире турган маалыматтар ушуну менен жыйынтыкталды. Толук маалыматтарды Ош мамлекеттик университетинин бардык социалдык тармактагы баракчаларынан көрсөңүздөр болот. Студияда мен Асылбек Тагайбек уулу болдум. Аман болуңуздар. Ар дайым ар жума биз менен болуңуздар. Жалпыңыздарга жагымдуу күн, жагымдуу кеч, жагымдуу маанай каалайбыз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки жумадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.